Biz ошо бир эс ала турган жай куралы деп карап көрсөк, ошо бакчага баруу үчүн анан токтолуп калдык. Анын үстүнө жанынан чоң суу агып атпайбы? Аларча суу агып атат, андан буруп алып туруп, балык чарбасын уюштурса болот, бактырактарды сугарса болот. Ошон үчүн ушул жасалды да. Аз энергияны пайдаланган электр энергияны пайдаланалы дегенбиз да. Электрин бул эми күндүн кубаты менен жарык берген лампочкалар, анан аз энергияны аз пайдаланган лампочкалардын баарын колдонгонбуз да. Ошол эчте күйүп аткан ошончо фонарлардын баарысына биз электр энергияны колдосок, бир эле сутканын ичинде канча энергияга кетип, канча акча каражат жумшайт элек. Бул иштегенге, ушул комплексте иштегенде аябай эле экономия болот, аябай эле үнөмдүү болот. Бул мына эки полдун алдында да ошондой жылуулук өткөргөн материалдар жасалат. И потолокто дагы, то есть үстүндө да, крышада да ошондой болот. Анан бүт бааты каркас орнолгондон кийин каралып, эми ошондой жылууланып туруп жасалган. Анан ошондо биз консультация алганда ошо жылуу эшиктерди коюу, жылуу терезелерди коюу, жылуу полду куруу, мына ушулардын баарын алып келип, анан жана күндүн энергиясы менен жылытуу, ошолордун баарын эске алып туруп курганда бир топ эле даражада, бир топ эле акча каражатын үнөмдедик да.